Ассаламу алейкум. Миң түркүн жөнөкөй ашканасына кош келипсиздер. Эжелер, сиңдилер, достор, жалпы барыңыздар. Менин каналымда жаңы болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо какканды унутпаңыз. Видеом жакса лайк басыңыз. Сиздер үчүн арзыбаган сөөмөйдөн учу мен үчүн маанилүү. Видео жакса сөзсүз түрдө жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Поделиться кнопкасын басып. Бүгүн сиздерге боор этинен куурдак жасап көрсөтөм. Андыктан мени менен чогуу болуңуздар. Бизге керек болот боор эти, картошка, пияз, туз, өсүмдүк майы. Көпчүлүк боорду чала кууруп жеген жакшы деп айтып коет. Мен антип ойлобоймун. Ар бир нерсени таза бышырып жеген жакшы. Мына боор этин дагы туурап алдык майдалап. Пияз, картошканы дагы туурап алабыз. Даяр тууралган картошкага туздан сээп коебуз. Картошкабыз даамдуу болуп бышып чыгышы үчүн. Бул учурда печканын астын жагып, сковородкабызды кызытып, майдан куюп коебуз өсүмдүк майынан. Кызыган майга картошкабызды салып, кызарганча бышырабыз. Мына картошканы кууруп алдык. Ушундай көрүнүштө кызарып чыгышы керек. Кызарган картошканы тарелкага салып, өзүнчө алып коебуз. Картошкабызды алып, өзүнчө казанды асып, майдан куюп алабыз өсүмдүк майынан. Пиязды салып, бир аз кууруп, боор этин салып куурабыз. Казанга биринчи пиязды салыш керек. Анткени эгерде биринчи боор этин салсак, биздин боорубуз катуу болуп бышып чыгат. Боор этин жумшак бышырыш үчүн казанга биринчи пиязды салышыбыз керек. Татымына жараша туздан салып, жакшылап аралаштырып, 10-15 минутта бышырып алабыз. Мына пияз менен боордон чыккан суу тартылып, арадан 10-15 мүнөт убакыт өттү. Эми бышкан картошканы үстүнө салып, 5 минутага дымга коебуз. Мына менин тамагым даяр болуп чыкты, куурдак. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Өтө даамдуу, сонун болуп чыгат. Видео жакса лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, сөзсүз түрдө комментарий жазганды дагы унутпаңыздар. Сиздер үчүн керектүү маалыматтарды алдыңыздар деген ойдомун. Кийинки видеолордон амандашканча саламатта туруңуздар.